Биринчи кадам. Биринчи кадам демекчи, дүйнөдө ар ким ар кандай кадам таштайт турбайбы? Бирөөсү ойлонуп жакшы кадам таштаса, кийинкиси ойлонбой туруп тумандуу жашоого кадам таштайт. Мына ошол биринчи кадам тууралуу эки адамдын силерге болгон окуясын айтып берелик. Бирөөсүнүн ийгилик баянын, а кийинкисинин болсо туңгуюк жашоого аттанганын. Ал каармандардын аты Жылдыз жана Жыргал. Жылдыз өз айтып тургандай жашоодо жаркырап жаналды. Жыргал болсо жыргал жашоонун баркын билбестен бир күнү туңгуюк жашоого кабылды. Анда ошол туңгуюк жашоосу эмненин артында болду экен? Кантип башталды экен? Силерге ошону айтып берелик. Жыргал үчүн биринчи кадамды таштоо кыйынга деле турган жок. Ал жылдыздан айырмаланып, башынан тар күндөрдү өткөргөн жок. Ал убактылуу жыргал жашоодо жашап жатты. Ал биринчи кадамды тамеки тартуу менен баштады. Кудайдын берген өмүрү жана ата энесинин берген акчасы түнкү клубтарга, спирт ичимдиктерине, өзүндөй маңкурт достору менен бирге жеңил ойлуу кара чач кыздардын арасында өтүп жатты. Сүйлөгөнү чалабычы орусча эле, анын оюнда окуу деген нерсе жок болчу. Ал акчаны жашоонун маңызы катары элестетти. Ошентип жүргөн күндөрдүн биринде өзүнө окшогон жеңил ойлуу бир кыз менен таанышып, экөө бир топко кыз жигит болуп жүрүштү. Анан үйлөнүүгө да убакыт келип, экөө үйлөнүштү, баш кошушту. Жыргал анда экинчи курстун студенти эле. Арадан бир жыл өттү. Жыргал 2 жыл окуусун ата энесинин акчасы менен бүтүрүп келди. Үйлөнгөндөн кийин анын атасы өз алдынча турмуш курсун деп шаардан бир батирге чыгарып. Жыргал балалуу да болду. Үй бүлө багыш керек, акча табыш керек. Ал күндүзү окуп, түнкүсүн иштеп жүрдү. Бирок тапкан акчасы анын жашоосуна жетпей калды. Жетпей жатты. Ал окууну да акча менен бүтүрүп көнүп алган да. Тапкан акчасын окуусуна берейин десе, үй бүлө ачка калмак. Ошентип окууну таштоого ал мажбур болду. Жакшыраак жумуш издей баштады. Бирок бир да жумуш анын билим деңгээлине туура келген жок. Ал офисте чалкалап отуруп иштебин элестетти. Бирок ал үчүн эмгек жасаган эмес эле. Анын үстүнө ал диплому да жок. Диплом ала алган эмес. Акыры айласы курuganda бир кара жумушка орношту. Бирок ал тапкан акчасы анын аялын кубандырган жок. Аялы кийинем деди, ичем деди. Жыргалдын айласын кетире баштады. Баласы да чоңоюп келатат. Ал ошентип сыгылып, акырын 100 граммдан ичип алып жүрдү. Турмушта ар нерсе болуп, экөөсү кээде урушуп да кетишчү. Акыркы күндөрү Жыргал күндө иче турган болду. Үйдө күндө жаңжал, күндө уруш. Баягы сулуу аялынын жүзүнөн нур да кеткен. Эми ал тажаал катынга айланган. Алардын турмушу көпкө созулган жок. Жыргал ичип кетти. Аялы ажырашууга мажбур болду. Ошентип кайран жаштар акчага алданып, жашоонун кумарына алданып, акыры соолуй башташты. Кайран жаштар. Алар орто жолдо бүлүндү. Жыргал болсо ойлонуп, жаңы жашоо баштоонун ордуна өзүнүн дүйнөдө бар экенин унутуп, аракка биротоло кирип кетти. Аялы менен баласынын тагдыры өзүңөргө белгилүүдүр. 1000 кадам бир кадамдан башталат. Ойлонуп жүрүп туура кадам таштайын деп, жашоого максат коюп, бир алга умтулган Жылдыз аттуу баланын өмүр жолун, ийгилик баянын силерге дагы бир жолу баяндап берелик. Жылдыздын көксөгөн максаты башка эле. Жылдызы дайыма бир ой түшөлчү. Ал канткенде адам болом деп, турса оюнда, уктаса түшүндө көрчү. Ал 9 класска чейин ата мекени үчүн ийгилик эмес, чыгым алып келчү балдар менен коом бир эле. Аны 9-да окуп жүргөндө баягы эле бекерчиликтен колу бошобой жүргөн учурда көзүнө кокусунан илинген китеп өзгөрттү. Ал китеп элдин уулу деп аталып, анда кантип элге кызмат кылуу керек жана кантип өлкөнү өнүктүрүү керек деген суроонун жообу баяндалган.
ылдамдыкты бүт дүйнөдө атап жүрүшөт деп өзүнүн ийгилик баянын Жылдыз мырза ушинтип аяктады. Анан өзүнүн акыркы оюн мындай дейт: жашоодо биз каалаган, бирок ашырууга мүмкүн эмес болгон ойлор да ишке ашып кетиши мүмкүн. Бирок ага эбегейсиз эмгек керек деле. Жакшы уул асмандагы жылдыз, жакшы кыз жакадагы кундуз деп Жылдыз мырзанын өмүр баяны ушул макалдын туура экенин далилдеп койду.